Амантур Ороз Маматов Тайгараев айылынын тургуну. Экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын катарына кирет. Тубаса майып төрөлгөнүнө карабастан жаштайынан билим алууга ынтылып чоңойгон. Учурда жогорку окуу жайын аяктап, Бекмамат Осмонов атындагы Жалал абад мамлекеттик университетинин санариптешүү жана билим берүүнүн инновациялык технологиялар бөлүмүнүн оператору болуп эмгектенип келүүдө. 2017 жылы киргем. 22 жыл биттим. Колледжде бишиде. Бұл жерге ушу 12 сентябрь күнү кеттим жумушка. Ошондон бери ушу овен системасында иштеп жатам. Азыркы өнүккөн заманда жаштар технологиянын агымы менен техниканы мыкты түшүнүшөт. Кесиптештердин айтымында чогуу иштешкендери сыяктуу эле берилген тапшырмаларды таамай аткарып, ишке болгон жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп келе жатат. Мүмкүнчүлүгүнө жараша өзүн чектебей, өзгөлөргө үлгү боло алат. Баягы татаал маселелерге жөндөмү болбосо дагы ошо текст менен иштеп атканда, айрым графикалык редакторлор менен иштеп атканда өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, биз менен бирдей эле деңгээлде иштеп өзүн көрсөтүп келатат. Соңку жылдарда мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга өзгөчө көңүл бурулуп келүүдө. Пандус жолдорун талапка ылайыктап, аны менен бирге арт тараптан шарттар түзүлгөнүн талдоочулар да баса белгилешет. Кийинки мезгилдерде кандайдыр бир деңгээлде ошол ишканалар, мекемелер, анан жеке адамдар ошол мүмкүнчүлүгү чектелген, кыскасын айтканда инвалид адамдарга шарттарды түзүп берип атат. Бул жакшы көрүнүш. Менимче барган сайын бул процесс дагы уланат болуш керек. Кошумчалай кетсек, ушул тапта мамлекеттик мекемелерде дагы өз ишмердүүлүгүн көрсөтүп, калк үчүн пайдалуу жумуш жасап келген мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны арып барууда. Аталган окуу жайдын өзүндө эле дал ушундай 8 киши иш менен камсыз болгон. Ал эми Жалал абад облусу боюнча 42.634 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Алардын ичинен бала кезинен майыптыгы барлар 8 миңден ашуун. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал абад шаары.